Белгилүү элдик дарыгер, касиети күчтүү Курандын сүрөсү менен келечекти так айта алган Калип эже менен көпчүлүктүн суроо талабы менен кайрадан маек курууга туура келди. Эже, сизди көпчүлүк эл Курандын сүрөсү менен дем салат жана салган дем абдан таасирлүү деп билишет. Учурда сиздин иштериңизде кандай жаңылыктар болуп жатат? Биринчиден бардыгына менден салам. Алейкум салам баарына. Эми Кудайга шүгүр, төлгөлөрүм төп келишип атат, ыраазычылыгын билдиргендер бар, рахматын айткандар бар, бүт баары туура келди дегендер бар. Менин эмим менен Алланын колдоосу менен үй алгандар бар, ыраазычылыгын билдиргендер бар, жолдор ачылып аткандар бар. Шүгүр. Шүгүр. Сиз келечекти Курандын сүрөсү менен так анан туура айтат деп билебиз. Араб тилин кантип түшүнөсүз? Мен араб тилин билбейм, действительно билбейм. Окуганда эмесин, аракет да кылган эмесин, но ойлойм да аракет кылайын деп. Бирок менин китебим кыргызча котормосу болгондугу үчүн мен эмелерди карап эле көзүмө эмнени көргөзсө, ошону эле айтып коем да. Мисалы, дейин, силер деле Куран китепти алгыла, пусть кыргызча, орусча болсун. Эгерде таппай аткан суроолоруңар болсо, мисалы үчүн өзүңөр үчүн таппай аткан суроолоруңар болсо, Куранды ачкыла дагы байкагыла. Ошондо суроонун, силерге келип аткан суроону ошо Курандан тапсаңар болот. Биздин элде деле буга чейин Курандын сүрөсү менен так маалымат берген жан болгон эмес. Эмне себеп менен бул ишти аркалап калдыңыз? Мен бул ишти аркалаганын себеби мындай болду да. Ошо биринчи жолу, мен илгертеден келаткан бул кыргызчылыгым бар, бирок кабыл албай келгем. Бир эмес эки сиңдим кабыл алган, но мен эч качан мойнума алган эмесин албайм деп дагы келгем, бирок айла жок, багы Аллахтын эмеси болгондон кийин, Аллахтын жиберген касиеттер болгондон кийин алууга туура келет экен. Эмне үчүн мен Куран китептен ачып калдым деп, потому что баягы мага батасын берген, мага жолун көргөзүп бергендер, мисалы устазым деп коеюн, үйгө барып өзүң эле көрө бер кишилерди дегенде, мен корктум. Кантип көрөм, мен билбесем, же көрбөсөм, же кандай. Анан кийин эле баягы тахажжуд намазды окугандан кийин отуруп анан ыйладым. Мен кантем депчи. Мен билбесем эчтеке деп, анан кийин случайно Куран китепти ачсам эле сабырдуу бол деди. Сабырдуу бол, баары эле өзү келет деди. Коркпа деди. Таң калдым, Аллахым дедим, бул эмне мага сабырдуу бол дейт. Дедим дагы өзүмдү кармадым, значит, ар бир нерсе өзүнүн учуру менен, өзүнүн убагы менен экен деп. Андан кийин багымдат намазын кылып уктадым. Ошол учурда ошо Куранды эметип калдым. Андан кийин багымдат намазын окугандан кийин уже баягы арбактар келе баштады. Апапак кийим кийген, уже бирок корктум, действительно көргөндө. Ошентип отуруп, андан кийин элдер келип баштады. Келип баштаганда карасам эле Куранда айтылат да, ушундай депчи суроолор. Ал бир четинен өзүм таң калып атам, бирок билгискен жокмун өзүм. Но тиги келгендердин баарына айтылганым туура келип атты. Бир жолу бир апа, бир тааныш келин бар болчу. Ошол келин бир ушу Жалал Абад беле Токтогул беле унуттум, ошол жакта кайненеси ооруп аткан экен. Анан ошол мага чалып калды. Галя, пожалуйста, карап берип койчу. Менин кайненем бир катуу болуп атат, эмне болот деди. Анан мен карап туруп айттым. Бодомал соет экенсиздер, даярдана бергиле дедим. Апаңар кетет дедим. Жолдошуң болсо, жолдошум эмне кылат, уже жумуштан да калып атат деди, Россиядан. Мен айттым, жолдошуң кете берсин. Крупный акча күтүп турат жолдошуңду дедим. Эми апасын көрдү, 80ге чыгып калыптыр. Көрдү, эми кете берсин дедим. Анан тиги келин таң калды да, кантип мен тиги бизде бодомал жок болсо кайсы малыбызды соебуз деди. Мен билбейм дедим. Бодомал союлат дедим. Андан кийин айтты. Сенин айткандарың баары туура келди. Биз бодомал сойдук деди. Андан кийин кайра эле ошол эле келин ушу балыкчы тарапта өзүнүн энеси оораттыр. Анан чалды. Ал дагы уже 83-төрдө экен. Анан багы карап берчи апамды, мен үй бүлөмдү таштап коюп ушул жакта жүрөм апамды карап деди. Анан бир убакта Куран китепти карасам эле, о дүйнөгө кетет экен дагы кайра келет. Кетет дагы кайра келет. О дүйнөгө барганда суранат экен, үйүм жалгыз калды дейт.
Ати келинге айттым, эмне үйүм жалгыз калды деп эле баары эле кайра келип атыптыр да, ким бар эле үйдө десем, эч ким жок, жалгыз жашачу дейт. Үйүн таштай албайттыр. Анан айттым, көп суу бергиле дедим. Суу аябай калып атыптыр дедим. Дегенде эле макул дешти дагы. Аны ошол келин апасына айттыр. Апа, ушундай бир келинден сурасам, ушинтип айтты. Куран китептен карайт десе, айтыптыр. Буну деген 100дөн 1 гана киши көрө алат дедиби, же кандай деди ишилса, ушундай экен да, чанда эле киши айтылат экен. Значит, бул келин күчтүү болот деп айттыр раматлык киши. Бирок ошондо дагы үй жөнүндө көргөздү да. Үйдү уже багы кемпир раматлык болгондон кийин үйдү айтат да, эгерде бул үйдү талашып балдар, мисалы, мен алам деп талаша турган болсо, анда ар биринен ырыскы качат дейт. Ошон үчүн үйдү талашпагыла дейт. Талашпай, эгер бөлүштүрсөңөр, теңме-тең бөлүшүп алгыла дейт. Чтобы ырыскы качпаш үчүн. Анткени элестетсең, ошол үйдү талашып бөлүшүп алышты дейли. А ошол акчадан ырыскы качып баштайт уже аркасынан. Ошон үчүн, чтобы ырыскы качпаш үчүн, аны туура бөлүштүрүп алыш керек. Же үйдүн эң кичүүсүнө бериш керек. Туура чечим кылып. Сиз төлөк ачып келечекти так айтып бересиз. Аны биз жакшы билебиз. Бирок элди ишендириш үчүн эмне деп айта алат элеңиз? Мен мынтип айтам. Мисалы, мен деле башыман өттү бул кыйынчылык. Кыйналып атканда жооп табыш мен үчүн кыйын болчу. Ошон үчүн мен да шифа издечим. Бул изденүү деп коет. Күнөө анан не дейт, шыырык дешет го. Жок, бул изденүү. Адам кыйналып атканда изденип жөнөш керек. Мен да издендим. Казакстанга чейин бардым, Караколду чейин бардым. Бирок ошондо дагы барганда сеники жакшы болот деп койсо, Аллахым ушул жакшы болот деди, жакшы болсо экен деп дуа кылып келчимин. Ошон үчүн мен айтам, мен только себепкермин деп айтам. Аллахым бирөө аркылуу жардам берет, мен силерге себепкермин, Аллахым жардам берсин деп анан айтам, дуа кылгыла силер дагы. Аллахым ушуну айтканы келсин, төлгөсү төп келишсин, ишибиз оңунан чыксын, баары жакшы болсун деп өздөрүнчө бата кылсын, иншалла баары ордуна келет. Эми биз сиздин ушул касиетиңиздин так туура экенин билиш үчүн бир суроо берейин, ошого жооп берсеңиз да. 2023 кандай жыл болот айтып бере аласызбы? Мен Куранды ачып айта аласызбы, мындай эле айтасызбы? Жок. Мен вообще-то, знаете, мындай эмени карагым келбейт да. Эмне күтүп атат депчи. Бирок мен эгер болсун деп айтып койсом, ошол болуп калат. Ошон үчүн лучше жакшы ак жылтоо жылдардан болсун, көп жакшылыктарды алып келген жыл болсун. Кыргыздын жашоосу оңолуп, биздин Кыргыздын жерлери оңолуп, чоң шаарлар. Бирок мен баада көрдүм, что бизде чоң шаарлар куруларын, чоң үйлөр куруларын, багы башка өлкөлөрдөн кем калбасыбызга көзүм жетет. Кыргызстан өзү өнөт деп ишеничти айта аласыз? Ооба, өнөт, иншаллах, только сабыр керек. Сиз Курандын сүрөсү менен айтам дедиңиз да, көп нерсени. Курандын сүрөсү менен Курандан ачканда эмнени көргөзсө ошону айтам. Бирок эмне үчүн таш кармап алгансыз? Ошо төлгө таш. Таштагы бул ташымдагы бул ташсыз мен айта албайм. Бул таш менен дагы төлгөсүн ачып берем. Еще, например, адамда жанагы мынтип ачканда, таштар сүйлөп берет. Эми билбейм ким кандай ойлойт, но бул таштар мага сезим берип турат, айтып. Ошондо адамдын жаны кыйналып атканда, бул жөн кыйналбайт адамдын жаны. Мен ушундай деп ойлойм да. Эмне үчүн сенин жаның кыйналып атат дейм. Жөндөн жөн кыйналбайт адамдын жаны. Демекки сенде бир нерсе бар үчүн сен кыйналып атасың дейм. Эгер бул таш төлгөдөн көргөзбөсө, например, адамда кара дуа бар деп көргөзбөсө, мен Куран китептен жардам алам. Дейм, Аллахым дейм, касиеттүү Куран китеби мага көргөз ушул пендени дейм. Бул эмнеден жаны кыйналып атат дейм дагы. Ачканда кээ бирөөнү мынтат, мисалы мынтет, касиети бар. Бул касиетин колдонуш керек, карманыш керек. Же болбосо бул мындай милдетти аткарыш керек дегендер чыгат. Же болбосо тахажжуд намазда тур, мисалы үчүн адам дуа кылгысы келсе, тахажжуд намазда тур, тахажжудуңду кыл, кылгандан кийин туруп алып туруп суран Аллахтан. Ошондо сенин эмен кабыл болот, тилегиң кабыл болот. Эми азыр илгеркиге караганда азыр илимдүүлөр, аалымдар көбөйдү. Көпчүлүк эл басымдуулугу динге болуп айтат. Кыргызчылык касиетти басынтып атышат. WhatsAppка деле келип атат. Улутубузду сактап калалы деп, анткени улутубуз ооруп атат.
орусташ бар айтат, арабташ, пакистандаш бар айтат. Ошо биздин касиетти, сиздин касиетти айталык да, мисалы төлгө ачуу бул күнөө деп молдолор ачык эле айтып атат. Буга сиз кандай деп жооп бере аласыз? Мен айтайын, төлгө ачуу мисал үчүн адам кыйналып атат дейли. Айбай, бирок ответ таппайт. Эмне кылсам, кандай кылсам деп Аллахтан суранат. Аллах өзү айтып келбейт да. Сен момну кыл, момдай болот, сен ушундай кыл. Ошон үчүн Аллахым через кого-то бирөө аркылуу эме кылат, жардам берет Аллахым. Вот, например, жана чогуп бараткан адам деле 2-3 жолу киши жиберсе бар болгот, мен жок, Аллах келсин, Аллахым өзү келсин, мен өзү сактап калсын. Уже о дүйнөгө баргандан кийин Аллахка келет да, сен мени куткарбай койдуң дейт. Аллахым айтат, мен сага бир эмес 2-3 кишини жибердим, сен өзүң келбей койдуң дейт. Мен күнөөлүү эмесмин дейт. Ошон үчүн айтат го, сактанам дегенди Кудай сактаптыр дейт. Мисалы адамдын азыр мисалы үчүн ич таардык, көрө албастык дегендер көп. Кара дуба жасагандар көп. Мисалы кара дуба келатканда адамдын түшүндө аян берилет. Эгерде адам ошол аянды карманып калса, сактанат, уже дуба кылат, жыт чыгарат, Кудайдан суранат, зикир чалат. Аллахым сактап кал ушу жамандыктан дейт. Чынбы? Келаткан кара дубадан, ажалдан, кыйынчылыктан сактап кал деп адам сураныш керек. А эгерде түшүңдө көбөй этабар бербесең, жана орусчалыктар болуп калат го, көп, эме боло берет депчи. Түшкө кире берет деп коет го. Жок, андан кийин уже бирөө аркылуу эскертет Аллахым. Например, бирөө аркылуу болобу, кино аркылуу болобу, китеп аркылуу болобу эскертет. Ошол учурда сиздин эмеңизге окшош жашооңузга, турмушуңузга, кыйынчылыгыңызга окшош бир нерсе көрүп калсаңыз, значит, бул сизге берилген аян. Хорошо? Ошол учурда сактанып калсаңыз, анда бүттү Аллахым сактайт, айтат, бул дуба кылып атат, бул сактанам деп атат, кой муну сактайлы дейт. Дагы эме кылат. Бирок ширк деген, мисалы, ар ким ар кандай түшүнөт. Мен айтам, бул изденүү, ширк эмес, бул изденүү. Адам ооруп, кыйналып атканда изденип жөнөйт. Чынбы? Аны ошондо шифасын табат. Касиет деген эмне жана ал кандайча иштейт? Касиет деген бул ар бир пендеге берилген касиет бар. Мисалы үчүн сизде да бар касиет. Эми ар бир касиеттин жолу ар башка. Мисалы, сиз могуреке журналистиканы алып баратасызбы, значит, бул сиздин милдетиңиз. Сизге берилген касиет бул. Же болбосо сиз касиетиңиз жок болсо жүрмөксүз да эшикте. Не кылам деп, чынбы? Ар касиетиңизди бар болсо да билбей жолун таппасаңыз, эгер сиз жүрөгүңүздүн сезими менен бул ишти кылбасаңыз, сиз билмек эмессиз. Касиетиңиз бар экенин. Значит, эмне? Сиздин касиетиңиз ушул тараптан. Эме да, сиздин айтуусуңуз боюнча түшүнүгүм мындай болуп атат. Өнөр деген сыяктуу. Ну, өнөр, да, ошондой эле почти. Касиет деп айтайын. Касиет бул уже багы адамдын колдоочулары болот, мелектери болот. Ошону биз көзүбүздө пардалар бар үчүн көрө албайбыз. Кээ бирөөнү көргөзөт. Мен мурун кичинекейимде көп көрчүмүн. Азыр коркконуман, көзүмө көрүнүп кетип, мен эме болуп кетпейин коркконуман. Азыр страховаться этип атам, Аллахым, азыр только гана ушундай менен эле көрүп турайын, өзүмдү ошого даярдайын депчи. А жанагы уже көздөрүнө көрүн, жана жин шайтан, тиги бу дегендер уже көрүп аткандар алар. Жана черная магиямен заниматься го, кара дуба жасашат го. Булар уже көзүнө жанагындай туура эмес жактар көрүнгөн үчүн алар жасайт. А я стараюсь көрбөгөнгө. Сиз Курандын сүрөсү менен төлгө ачасыз, демек адамдардын илдетке эмне болуп кабылып калганын айтып бере аласызбы? Кайсы илдетке? Ооруп калган, эмне болуп ооруп калган, ооруга кабылган. Ооба, ар кандай көргөзөт. Мисалы, мындай дейт да, например, деп коелу, кара дуба чачылсын деп алып келип туруп чачып кетишсин. Чачканда сен билбейсиң чачылганын, басып алдың деп коелу. И все. Анан баягы кара дуба адамдын каягы слабый болсо, ошол местодон алат. Же болбосо даже соп-соттур эле эчте кетип барат, жыгылып чөзүң, ошол жерде ырбатат. Же болбосо жөн эле башыңды уруп ал, ошол жерден мына кара дуба ошондон алат дейли. Андан кийин эң адамдын эң слабый местосын издейт. Вот. Неме кээ бир ооруган адамдардын больницадан дагы, элдик дарыгерлерден дагы диагнозу так чыкпайт да. Ошонун диагнозун айтып бере аласызбы, эмнеден ооруганын? Мисалы дейли, мисалы бир бала келди, ооруп атам деди, бирок эч ким билбейт деди. Диагнозумду кое албай атат.
дедим. Ну давай мен сени карайын дедим. Карасам дарты чуркап турат экен. Мисалы бут ооруйт, же кол ооруйт, же далысы, же бияк. Анан эмне себептен сенин дартың чуркап атат дейм. Багы чуркайт да. Бир орунга турбайт. Бир орунга турбайт. Докторлорго барса, докторлор таза деп чыгарат. Андан кийин карасам эле көрсө, бул бала карышка калган экен. Вот видишь, адамдын ошон үчүн абайлаш керек да, багы улууну урматтап, кичүүнү сыйлап жүрүш керек да, ушул сөздөр болуп кетпесин депчи. Адамдардын көбү кара дубадан жапа чегет деген кеп бар. Кара дубаны кантип жандырса болот? Аны оодарса болот, тазаласа болот. Мисалы үчүн Аллахтын берген сүрөлөрү бар. Сонун сүрөлөр бар. Конечно, мен алардын толугу менен көп билбейм, но Кудайдын берген оозума салган сүрөлөрү менен дем салып окуйм. Дем салып окуйм, анан жумурткага оодарам. Демек сиз кара дубаны жандыра алат турбайсызбы? Жакшы. Шүкүрлөр болсун Аллахыма, менден эмес Аллахтан. Мен себепкермин. Табыша албай жүргөн жаштардын саны арбыды. Илгери ала качуу салты менен жаштар тез табышчу эле. Өзүнө түгө истегендердин келечегин айтып бере аласызбы? Эми мен эмне деп айтайын? Азыр келечегин айтканда ар бир пенде ушундай эме болуп калды, жашоо турмуштун оорчулугунан баягы оорчулукка кайра кабылбайын деп качат. Тандашат. Болбойт андай. Жок бул мындай экен, жок бул мындай экен. Мисалы мен ойлойм бул туура эмес депчи. Жанагы үйүнө, машинесине карап тийбей, жүрөк. Ооба, туп-туура. Просто знаете что, любой кишинин башында босогону аттагандан кийин обязательно бир оорчулук келет. Жашоо турмуштун босоосун аттагандан кийин обязательно келет. Хоть байгаты, хоть кедейгетти, баары бир оорчулук келет. Ошондо мен мынтип түшүндүрөм баарына. Мисалы үчүн могу келген оорчулук. Сен жана танкада эле сүзүп өт ушуну. Эгер мындан качып биягынан өтөм десең, биякта экиси бар. Кантип жеңесиң эслесең, кичинекей оорчулукту жеңе албасаң. Ошон үчүн ар бир оорчулук келгенде сүйүнүп тургула да, Аллахым, мага ушул сыноону бергениңе шүгүр, мен ушундан аман сен чыгам, сен мени колдо деш керек дагы. Бирөөгө надеяться этпеш керек. Бул мага жардам берип кетет, мен ушундан чыгып кетем. Жок, биринчи Аллахка ишен, анан өзүң жүрөгүңө ишен, өзүңө ишен. Ошондо сен чыгып кетесиң. Бирөөгө надеяться этпеш керек. Демек, азыркы жаштар байлыкка карабай, жүрөккө карап, жүрөк жактырса, турмушка чыгып, үйлөнө берсе болот. Просто знаете, ар бир пенде өзүнүн жолун өзү тосуп алат. Өзү тосуп алат. Ошон үчүн жүрөктө сезимди туура түшүнүп туруп, анан монтип карап, мисалы үчүн кыз менен тааныштыбы, мындай эгер жүрөгүндө жакшы нерсе болсо, андай ич керек. Жок, мен ушул кызга үйлөнөм, ушу мен жашап кетем. Же болбосо кыз, мен ушуга турмушка чыгам, иншаллах ишимди жашоом жүрүп кетет деш керек. Байлыкты өзүбүз таап алабыз деш керек. Байлык таап алат. Байлык колдун кири. Хоть миллион болсун, колуңда бир күн карасаң жок болуп кетет. Аны кайра восстанавливать этиш үчүн сага өзүңө күч кубат бериш керек, ден соолук болуш керек. Чынбы? Ооба, илгери жаштар үйлөнгөндө бирин-бири көрбөй туруп үйлөнүп эле бүт ийгиликтерди өздөрү жараткан. Ооба. Азыр даяр оокатка келсе деле баары бир кыйынчылык күтүп турат. Обязательно. Жашоо баары бир турмушка чыккандан кийин, үйлөнүп жайлангандан кийин обязательно босого аттагандан кийин уже башталат проблемалар. Ошон үчүн жеңип өтүш керек, ажырашып кетип калбаш керек. Эгер сиз ажообуз Садыр Жапаров өзү келип кеңеш сураса, кандай кеңеш берет элеңиз? Иншалла, эгер кеңеш ошол өзүнүн проблемасына жараша, өзүнүн суроосуна жараша анда жооп таап бергенге аракет кылат болчумун. Кыргызстандын келечегин айта албайсыз? Мен айтарым, мен просто адамдын, мисалы, бага айтышат го, келечек Аллахтын колунда баары. Но мен мынтип айтам, например, жакшы түшсө, иншалла баары жакшы болот деп айтам. Жакшы болот баары депчи. Анан мен Кыргызстандын келечегине көзүм жетип турат, что жакшы болот. Анткени баада жолдо кетип баратып, почему-то жолдун боюнда мага ушундай көрүндү, бийик-бийик үйлөр салынганын, ушундай сонун көзүмө көрүнүп кетти да, ойлодум, иншалла бизде да сонун үйлөр курулуп, өнүгүүлөр болот дедим. Эми сиз касиеттүү адамсыз, жөн адам эмессиз. Азыр элдин баары алдыны көрө билгиси келет.
ооба. Анан сиздей болгон касиеттүү кишилерден бир жакшы сөз уккусу келет. Ошон үчүн бул Украина согушун бүтөрүнө көзүңүз жетеби качан? Мен ушу Украина менен Россияны караган жокмун. Вообще интересоваться эткен жокмун. Себеби мен айтам, бул дагы болсо Кудайдын берген сыноосу. Потому что элдер бузулуп баратат. Жашоонун ачуу татуусун түшүнбөй калышты. Кичинекей нерсе болсо да көтөрө албайт. Значит, бул эме сыноо баарына. Ошон үчүн Кудай, Аллахым, билбей жазган күнөөлөрүбүз болсо кечир, тынччылык бер элиме, журтума деп дуа кылыш керек. Дагы адамдар бири-бири менен ынтымак болсо, мына ошол жерде тынччылык болот. Анда демек Украина согушу элдердин аң сезиминин башка нукка түшүп кеткени себеп деген. Мен ушинтип ойлойм, потому что просто ырысыбызды көтөрө албай баратат окшойбуз пенделер. Жарды өлкө саясатчы, бай өлкө саякатчы деген кеп бар. Биздин эл саясатка катуу берилген эл. Андыктан саясат тармагы быйылкы жылында өзгөрүүлөр болобу? Мисалы, азыр закон чыгарып атат депутаттар, министрлердин жасаган иштери мурункуларга салыштырмалуу убада менен калбайбы деген сөздү сурайын деп эле. Билбейм, мен азыр деген уже багы кандай десем, багы уже адамдарда мындай совесть ойгонуп баратат деп ойлойм. Туура жолго түшөрүнө көзүм жетет. Сиз өткөндө айттыңыз эле, жоголгон мал же буюмдарды Курандын сүрөсү менен так айтып берем деп, ушул сөзүңүзгө ишенсек болобу? Мен, например, Курандан да карагандарым болду. Мисалы үчүн бир талаада жүрөт деп бирөөнүкүн айттым. Бирөөнүкүн айттым, уже все табылбай калды, уже алып кеттир дедим. Жок, табылбайт дедим. Кээ бирөөлөр алтындарын жоготот, алтыным кагда деп. Мисалы бир орус айттым эле өткөндө, бир орус аял мага сынап, мен алтыным жоголуп кетти дейт, крест подаренный. Каякта деди. Мен айттым, у тебя дома дедим. Үйүңдө турат ал кресттин. Где? Үндөтпөй еще. Мени Германиядагы чоң көз ачык менен салыштырыптыр да. Ал не дейт, бул не дейт. Анан мен у тебя дома десем, ты же так же сказала, что ты Германиядагы эме төлгөчү менен бирдей эле айттың дейт. Ну теперь скажи, каякта турат деди. Ну полкалардан кара дедим. Анан бир убакта карадым дагы, ну полканын баарын карап чыктык дейт. Анан мен айттым, китептердин арасын кара. Вот, жетти. Сен туп-туура айтып койдуң депчи. Ошон үчүн мындай салыштырат. А эгерде мисалы алтын деп коелу. Алтын жоголсо дейт, издебеш керек дейт. Себеп алтынды издебейт жоголсо. Просто мындай кылып коюш керек да. Садака кылдым деп коюш керек. Потому что Кудай Таалам айтат экен, буга келаткан кыйынчылыкты мен ушу менен чыгарып коем дейт. Ошон үчүн алтын изделбейт дейт. Илгертеден келаткан сөз бул, алтын жоголсо издебейт. Табылып калса жакшы, табылбаса издебейт. Эми сөздү башка темага уралык. Хорошо. Бакыт деген эмне жана ага кантип жетсе болот? Бакыт деген ар бир адам өзүнүн колунда бакыт. Просто туура иш кылыш керек, туура жүрүш керек, туура ойлонуп иш кылыш керек. Эгерде бир жеринен, мисалы үчүн Куран китепте айтылат, бул адашып алды дейт. Значит, не туура ойлонуп туруп иш кылышыбыз керек экен да, ошондо сенин жүрөгүң дагы сүйүнүп турат. Ай, кандай сонуя, мен туура иш кылдым деп. Вот бул бакыт. Не обязательно прям үйлөнүп, жайланып, байлык болуп, жок. Просто жаның сүйүнүп турса, кылган иштериңе, мына бул бакыт. Акчаны кантип үнөмдүү пайдаланууга мүмкүн? Азыр көп эле киши акча табат, бирок суудай алып кете берет. Суудай болуп кете берет, өкүнгөн эле киши акча жукпай атат деген. Буга кандай кеңеш бере аласыз? Ооба, например, мен мынтип айтам. Мисалы, жана көз тийгенде, же кара дуба тийгенде, вот акча суудай эле алып кете берет, билбей каласың канткенин. Потому что көзүңдө пар да бар, кулагыңда оордук бар. Например, бирөөгө мен сиз акчаңыз кетип атканда, мен айтам, туура пайдаланчы дегенде, мен жаман айтышым мүмкүн, жаман угулуп калышым мүмкүн да, бул менин акчам менен эмне кийлешип атат дейт. Вот ошондо ойлонуп калыш керек болчу. А вдруг чын эле мен туура эмес иш кылып атам, мен туура эмес сарптап атам акчаны деш керек да. Ошол моментте кандайдыр бир эме менен ойлонуп туруп, туура пайдаланганга аракет кылыш керек. Туура жолдош керек да. Жана Куранда айтылгандай, мындай дейт да. Мындай дейт, жадный болбогула дейт. Канчалык жадный, мынтип айтыш керек да. Аллахым, кичинекей болсо да шүкүрлөр болсун Аллахым ушуну бергениңе.
деп Куран окуп баягы эме кенен кыймылдасак дагы Кудай таалам кенен берет. Ошон үчүн мындай өтө эле монтип зыкымдана бербеш керек. Эже азыр учурда телефон аскыргы көбөйдү. Жаш баладан абышкага чейин, кемпир чалга чейин телефондо отуруп убакытты урдатып атабыз. Буга сиз кандай кеңеш бере алат элеңиз? Мен эмне дейин, бул телефон зыяны көп. Биринчиден ден соолук кетип атат, экинчиден жашоо турмушу билинбей өтүп кетип атат, үчүнчүдөн мындайча айтканда уже нерв системаларга аябай оордук келип атат. Вот. Нерв системага оордук келип аткан эмне? Баягы телефонду туура эмес болуп калса, нервин иштетип, баягы уже телефондон күчүн чыгара албайт да, элден чыгарат. Мисалы, үй бүлөдөн чыгарат. Ушул жаман. Балдарга дагы бергенге болбойт телефонду. Үй тазалайм жана үй бүлөнү ынтымакка чакырам дегендерге сиздин көз карашыңыз? Туура. Мен, например, мындайга каршымда, например, бир эркек менен аял, кыз экөө бири-бирин жакшы көрүп калды, вдруг экөө эки жакка ажырап кетти, аны ысытма, мен кылбайм. Ага мен каршымын. А вдруг булардын судьбасы башка. Может, тиги кызга башка бала тагдырына жазылган, тиги кызга башка кыз жазылган. А бирок үй бүлөгө жардам бергенге мен даярмын. Колуңуздан келет. Менден эмес, Аллахтан. Мен себепкермин. Уйкунун качканы эмнеден болот? Уйкунун качканы, мисалы, биринчиден адам баласы убактысында укташ керек. Эгерде убактысында уктай албайса, уйку бузулат да, ошондон да качат. Нерв чарчайт, уктай албай калат, ошо менен кыйналат. Просто убагында уктап, убагында туруш керек. Азыр уйку качкандардын саны арбыды. Уйку эмнеден улам качат? Уйку эмнеден качат? Убактысында уктабагандыгы үчүн. Кечке телефон менен отурушат, түнкү саат 2-3кө чейин, анан кийин укташат, уже бүттү, уйку качат дагы, убагы менен болбой калат. Ошондон уже баш оору башталат. Молдолордун саны көбөйдү, аалымдар көбөйдү, эки дүйнөнүн бактылуулугун берсин деп бата берип калышты. Мурун мындай бата деле жок болчу. Ошол бул дүйнөнүн бактысы эмне, тиги дүйнөнүн бактысы, шуну жөнүндө кеңинен токтолуп кетсеңиз. Бул дүйнөнүн бактысы, билесиңерби, мен айтайын, бактысы эмес, байлыгы. Байлыгы. Мисалы дейин, хорошо, баягы аалымдар, молдолор дейли бата берип атат. Мейли жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт дейт. Иншалла баягы баталарыбыз кабыл болуп, элибиз, жерибиз бактылуу болсун. Жерибиз өнсүн, элибиз бактылуу болсун. Чынбы? Анан эми баягы мен мынтип айтам, бул дүйнөнүн байлыгын о дүйнөнүн байлыгы. Бул дүйнөнүн байлыгы бир сыйра рахаттаныш үчүн, өзүңдүн баягы кенен таза эметиш үчүн бир сыйра эле алыш керек да. Например, спальный кровать, шифоньер, стол, стул, там өтө эле жие бербеш керек да. Ач көздөн өрбеш керек. Бул дүйнөнүн байлыгы эмес, о дүйнөнүн байлыгын топтош керек. О дүйнөнүн байлыгы эмне? Биринчиден Аллахым айтат экен, бул дүйнөнүн байлыгы, ладно, сен рахат жашаш үчүн ал дейт керектүү нерселериңди. О дүйнөнүн байлыгы эмне дейт? Биринчиден дейт, адамдын жүрөгүндө ыйман толуш керек дейт. Илгери мен кичинекейимде угуп калчумун да, өлгөн адамдар ыйманы саламатта болсун, же болбосо ыйманы жолдош болсун. Мен түшүнчү эмесмин буга. Азыр түшүнүп отурам. Көрсө адамдын жүрөгүндө ыйман толсо, значит адам ушундай мээримдүү, назик, сыйчыл, ушул жакшы адам болот экен да баардык жагынан. Экинчиден адамдын дагы эмеси бар. Бул дүйнөнүн, о дүйнөнүн байлыгы, значит, биринчиден ыйман толуш керек, экинчиден намазыңды кыл, зекет бер, садака да, сабырдуу бол дейт. Тобо кылдым Аллахым деп кечирим сурап, туура эмес кылсам кечир мени деп тобо кылдым деш керек экен. Чынчылдык дейт, чындыкты көп сүйлөш керек, садака бериш керек, сабырдуу болуш керек. Анан жакшылыкты дейт, чексиз, сансыз, эсепсиз кыл дейт. Чексиз болгондо кылган жакшылыгыңардын чеги көрүнбөсүн дейт. Сансыз болгондо санын билбей кал дейт. А эсепсиз болгондо мен сизге жакшылык кылып, мен сизге жакшылык кылдым деп айтпашым керек. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн бул, например, бул дүйнөдө да пайдасы бар кылган жакшылыктарымдын. О дүйнөдө да жакшылыгы бар. Бул дүйнөдө мисалы үчүн кара дуба келет абы. Ак илет бирок сынбайт дейт. Баягы кылган жакшылыктарың өзү эле монтип жууп кетет дагы. Убактылуу кыйналасың, бирок бутуңа туруп кетсиң. А о дүйнөдө сураксыз бейишке чыгасың дейт.
Вот. А эгер тоба кылдым Аллахым деп багы билип билбей жасаган күнөөлөрүң болсо кечир десең, о дүйнө баранда күнөөсү кечирилген адамдардын катарына тургузат экен дагы бейишке кетесиң сураксыз мына ушундай. Ошол. Алыстан онлайн дем салгандар бар, буга ишенсе болобу? Ооба, шүкүрлөр болсун Аллахыма. Ооба, телефон аркылуу дем салып берем. Кудайга шүгүр, кадимкидей действие берет. Мисалы үчүн мен дем салганда кээ бир адамдардын мисалы суставтары ооруп аткан болсо, суставтары аябай катуу оорутат. Прям скорый чакырсаң да жардам бербейт, бирок айыгат кайра. Жакшы болуп кетет. А эгерде кээ бирөөнү кустурат, кээ бирөөнүн мурдунан кан агат, кээ бирөөнүн ичин өткөзөт, кээ бирөөнүн уктатат. Көбүнчөсү уктайт, ушундай болот. Вот. Действие берет. Кээ бирөөлөр шүкүрлөр болсун, бирөөлөргө дем салып багы акчабыз чукпай атат, үй алат элек дедиле. Шүкүрлөр болсун Аллахыма. Бир 2 жумадан эле чалышты. Эже үй алдык. Сизге рахмат. Сиздин эмиңиз тийди, азыр бүт баары жакшы болуп атат деди. Шүгүр. Кээ бир адамдардын сүрөтүн карап тазалайт дегенге кандай карайсыз? Мен ушу сүрөттү карап тазалагым келбейт. Почему-то ушуга такыр көңүлүм жок. Но өзү болсо жакшы. Даже пусть онлайн болсун, через телефон аркылуу монтип көрүшүп турсам, мага ушул жакшы. Стресстен чыгарууга жана аң сезим жактан жапа чеккендерге жардам бере аласызбы? Иншалла мен Аллахтан, конечно, дем салып, окуп, сүйлөшүп, жолун түшүндүрүп, андай эмес, мындай деп, ана ошондо өзүнө келет. Депчи. Жеңилдеп калдым деп. Эме, эже могул адамдын тагдыры өсүмдүккө да байланат деген кеп бар. Туура. Бир чыкты эле өрүк бакты кыйып койсо, баласы Афганистандан өлүп калды деген сыяктуу бир ырлар. Ошого кандай көз караштасыз? Мисалы, если бы мен өз көзүм менен көрбөсөм, мен буга ишенбейт болчумун. Адам баласы өз көзү менен көрмөйүнчө буга ишенбейт. Ошон үчүн мен айтарым, өрүк бак касиеттүү бак. Жаңгак, өрүк бак аябай касиеттүү. Мисалы, бирөөлөр келди, тоже дартын билбей. Карасам, өрүк бакты кыйып салган экен. Ошол жерден отун жарып атып, жыгылып да түшкөн экен. Балагы ошол дартка илинип калган. Потому что мне өрүк бакты кыйып салган. Ошон үчүн абайла кылат деп айтам. Өрүк бакты кыйбалы. Өрүк бактын касиети бар. Мен өзүм көрдүм. Ошол касиети мындай да, өрүк бактын касиетин көргөндө, эми балким аалымдар болобу, молдолор болобу, может каршы чыгат, бирок өз көзүм менен көрдүм. Апапак кийимчен киши. Вот. Кадимкидей бизди сактады. Биз көлгө көчүп бардык, перестройкада. Көчүп барганда биз багы даяр оокатка көнүп алган жаныбыз, же огурцы тиккенди билбейбиз, же помидор тиккенди билбейбиз. Ачкадан өлүп калачытадык. Ошондо менин сиңдим көлгө көчүрүп кетти. Көлгө көчүрүп кеткенде дагы эле үйрөнө албай атабыз да билбейм. Ошондо көчүрүп кеткенде биз мен мынтип айттым да, шүкүрлөр болсун Аллахыма дедим. Менин буягым ысык көл дедим, буягым жыргалаң дедим. Касиеттүү жерде турам, мени ачка калтырбайт дедим. Касиеттүү жерим. Анан ошол жакта чоң өрүк бак бар болчу. Бир күнү багы свет өчүп калганда отурабыз. Отурганда кичинекей 2,5 жашта, 3 жаштагы кызым айтат: "Папа, карасаң, я тиги киши турат терезеде" дейт да. Апапак көйнөкчөн киши экен дейт. Башы көрүнбөйт, колу көрүнбөйт, буту көрүнбөйт дейт. Анан кийин жолдошум тамашалап, "Кууейинби" деди да. Дегенде, "Жок, папа, кууба. Ал биз силерди мен сактайм деп айтып атпайбы" дейт. Көрдүңбү? Мени да ошентип, ошо ажалдан сактап калган күнү болду. Кадимкидей жашырып калды, жашырып калды мени. Ошол учурда бир чоң бир нерсе болмок. Түшүмдө аян көрдүм, бирок алып барып туруп жыргалаңга сууга айттым. Бирок ошол күнү бир кырсык болмок дагы мени Аллахым монтип 5 шаг аттаганда эле кайып болуп кеттим, жок болуп кеттим. Түн ичинде ойгонсом эле ошо өрүк бактын түбүндө уктап атырмын. Анан кыздарым таң калды: "Мама, суу жады, шамал болду, борон болду. Үшүдүңбү?" деди. "Жок, үшүгөн жокмун." "Суу болдуңбу?" "Суу болгон жокмун." Көрсө ошол өрүк бактын касиети мени монтип калкалаптыр жеңим менен. Ошон үчүн мен ишенем бул өрүк бактарга. Ушуну абайлаш керек да. Анда эже, сиздин ишиңизде ийгиликтер болсун. Жакшы маек куруп бердиңиз. Көп нерсеге таазирлүү сөздөрдү айттыңыз. Эми кичине бир каалоо тилек айтып коесузбу?
Эми кааларым Аллахым кудретинен айланайын күчтүү Кудайым, жараткан Аллахым ушу мени изилдеген, мени көрүп турган менин кыргыз элиме, жериме Аллахым тынччылык берсин, жакшылык берсин. Ар бири бактылуу үй бүлөлөрдөн болсун. Кыйынчылыктарды аттап жеңилдик берсин. Бул ар бир пендеге берген кыйынчылыктардан аман сен чыгарсын. Кудай ден соолук, узун өмүр берип, бактылуулукту көрүшсүн. Жашоо деген эмне экенин таттуу жагынан көрүшсүн. Аллахым колдосун баарыбызды, жардам берсин. Амин.